Саламатсыңарбы достор, каналдын коноктору жана подписчиктери. Бүгүнкү видеодо мен улуу актриса, кыргыз театры менен киносунун чолпон жылдызы, кылымда бир жер алчу талант Таттыбү Турсунбаева тууралуу айтып бермекчимин. Кана эмесе кеттик. Кырындаш. Кырындаш. Siz magabı? Ооба. Мен сизге алып келдим эле. Кандай алма? Мына. Таттыбү Турсунбаева 1944-жылдын 12-июлунда Нарын облусунун Жумгал районунда төрөлгөн. Чаек айылында орус орто мектепте окуган. Чоң атасы ошол кездеги атага чыккан комузчу Турсунбай жаңы Мыркайга Таттыбү деген ат коет. Атасы Мырзаалы Токтогул Сатылгановдун шакирти болуптур. Ал эми апасы Калый Бөбөнү замандаштары Таттыбүдөй ажайып сулуу болгон дешет. Атак даңкка эрте жеткен. 16 жашында алгачкы жолу Салима Ныр аттуу кыска метраждуу тасмага тартылган. 17 жашында Ташкенттеги А.Н. Остров атындагы институтунун драма жана кино актёру факультетине тапшырып, 3 жылдан кийин Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрынын группасына кирген. Театр үчүн жаралган акуу. Театр ишмерлери Таттыбүнүн чыгышы менен Кыргыз театрына жаңы жылдыз келген деп айтып келишет. Театрда сулуу каармандарды кыйла жылдар бою аткарып келген Бакен Кытыкееванын улгая баштаган учурунда Таттыбүнүн чыга келиши токтоло калган чыгармачылыкты кайрадан жандандыргандай болгон. Таттыбү ролдорду аткарганда башкалар да өзгөчө көркөмдөбөстөн жөнөкөй турмуштагыдай ойночу экен. Ошондон улам жагымдуу тембри, ачык дикциясы, улуттук акценти, аткаруу манерасы, жүрүм-туруму жүрөккө жетимдүү болгон дешет. Эл театрга сулууну көрүш үчүн келчү. Кыргыз театрынын тарыхында 60-70 жылдары элдин көбү театрга Таттыбүнү көрүш үчүн келер эле деп айтылат. Таттыбү жараткан Жулиета, Дездемона, Сулайка, Акмөөр, Уркуя сыяктуу образдар Таттыбү менен тагдырлаш. Таттыбү бул каармандардын катарында өзү да кайталангыс каарман болуп турмушта жашап калгандай таасир калтырган. Театрда дүйнөлүк жана советтик классикада 30дан ашуун эстен кеткис образдарды алып чыккан. Кыргызстандын эң атактуу киноактрисасы болгон. Аны замандаштары сахнанын ханышасы деп айтышчу. Таттыбү Турсунбаева Кыргыздын көп кинолоруна катышып, кызыктуу каармандарды жараткан. Ал Акмөөр тасмасында башкы каармандын, ал эми Кызыл алма фильминде бейтаныш сулуунун ролун ойногон. Акмөөр фильминен соң Таттыбү Турсунбаеваны кыргыздар Соңкөл чүрөгү деп аташкан. Эмгеги үчүн СССРдин эмгек сиңирген артистин алган. Бутка чылбыр ыргыганда актрисанын жашоосунда таш жарган атагы менен кошо атаандашуу, ушак айың, көрө албастыкта коштоп жүргөн. Жатында шагасын уккан Турсунбаевдин айтымында 22 жашында жаңыдан гүлдөй ачылып келе жатканда Акмөөрдүн образын жаратып, Ленин комсомол сыйлыгына көрсөтүлгөн. Бирок орто жолдон бут тоскондордун көксөбүсү канып, сыйлыкты ыйгарбай коюшат. Бул анын турмушундагы биринчи сокку болгон. Уркуя тасмасы тартылгандан кийин тасма бүт Европаны кыдырып, биринчиликти алып келет. Ошол ийгиликтерден соң тасма жаратуучулар Токтогул сыйлыгын Таттыбүгө ыйра көрбөй коюшат. Таттыбү каза болгондо аларча көрүстөнүнө эл артисттери гана коюлат деп орун бербей коюшуп, Сөөгү Орок айылындагы көрүстөнгө коюлуп калат. Кийин туңгуч президент Аскар Акаев улуу талантты аларча көрүстөнүнө которууну сунуштаганда Таттыбүнүн туугандары Сөөгүктү каздырууну каалашкан эмес. Жеке жашоосу үй бүлөсү убагында Таттыбүгө ашыгын арткандар көп болгону анык. Эл ичинде ал белгилүү актер Болот Бейшеналиев менен сүйүү мамиледе болгон дешет. Экөөбү Акмөөр фильминде чогуу аткарышкан. Бирок актриса Болоттун досу кесиптеши Имаш Эшимбаевга турмушка чыгып, экөөбү 8-9 жыл чогуу жашап, бир уул, бир кыздуу болушат. Ажырашкандарына 7 жыл болгондо Таттыбү каза табат. Имаш болсо актрисадан кийин 10 жылдан соң бул жарык менен коштошот. Экөөбү Ташкенттеги театралдык институтта бирге окуган. Таттыбүнүн театрдагы ойногон биринчи ролу Жыңгыз Айтматовдун Кызыл жоолук жалжалым чыгармасындагы Аселдин ролу болгондуктан жолдошу кызынын атын Асел койгон. Атасын тарткан кызы, энесин элесин берген уулу, кызы Асел Эшимбекова Махаббат дастанындагы Бегимайды, Сүйүү закымдарындагы Алтын бөбөнү ойногон. Энеси Таттыбү Турсунбаева чолпондой жанып турган убагында мезгилсиз дүйнөдөн кайтканда калайык калк, кызы эми актрисанын ордун жоктотпойт деп турганда белгилүү ишкер
Урмат Барктабасовго турмушка чыгып кеткен. Ошондо айрымдар туура кылды, болбосо ар ким сулуулугуна көз артып отуруп, энесин тагдырын кайталамак деп айтышкан экен. Асель учурда үй кожойкеси жолдошу менен бир уул 2 кызды тарбиялап келет. Алгач жолдош Урмат Барктабасов болочок жубайын тасмалардан көрүп сүйүп калып, 10 жыл издептир. Таба албай башкага үйлөнүп, бир уулду болгондон кийин ажырашып кетет. Ошондо тааныштарына Аселди таа берсеңер бир машине берем дейт. Достору аркылуу таанышып, 2 жылдан кийин баш кошушат. Асель Эшимбекова басылмаларга берген интервьюларынын биринде Таттуунун кызы десе эле укмуш бир айдай сулууну элестетишет. Ким кандай жагынан карабасын, апамдын ордун баса албасымды билем деп айтканы бар. Таттуу менен Имаштын кичүү уулу Канат медициналык институттун стоматология бөлүмүн бүтүрүп, жеке ишкерлик менен алектенет. 3 эркек, 1 кыздын атасы, келбет жагынан Канат апасын, Асель атасын тарткан. Таттуунун сулуулугу душманына айланганда, өмүрүнүн акыркы жылдары жалгыз турмуш кечирип, жалындаган таланттын айланасында атаандаштыктын ач карышкырлары тегеректеген дешет. Бул тууралуу агасы Нуркан Турсунбаев Таттуу апасы каза болгон соң 11 ай өткөндөн кийин кете берди. Анчалык деле оор тарты жок, эч капарсыз курортологияда жаткан жеринен тез жардам менен неврология бөлүмүнө алып барып, бир заматта өлтүрүп тынышты. Медицинада чоң сыр бар, ким буйрутма берип өлтүрткөнү сыр бойдон калды, дейт. Сулуу тууралуу айтымдар. Кыргызстанда таттуу бүбөнү аккуу деп да айтышат. Анткени кыргыз маданиятында аккуу эң эле татынакай жана назик куш. Аккуунун мойну узун, таттуу бүбүнүн дагы мойну узун болгон.